сүйлөсөңүздөр дагы болот. Саламатсыздарбы? Мен Батма. Конвенция боюнча негизи менин маалыматым боюнча конвенция бул белгилүү бир тартип боюнча иш алып баруу жөнүндөгү бир мындай мамлекеттердин ортосундагы келишим деп ойлоймун. Конвенция бул балдардын конвенциясы дегенде эле мындай балдардын укугу жөнүндө, мындай балдардын укугун коргоо боюнча дагы бир мындай милдеттендирилген конвенция түзүлгөн да. Ошо балдарды мындай укук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү боюнча конвенция деп ойлойм мен. Чоң рахмат. Оюңузга дагы кимде кандай? Чоң рахмат агай. Дагы кимде кандай ой пикир бар? Балдар укуктарынын конвенциясы деген эмнени түшүнөсүздөр? Чатка деле жазсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Мен мындай негизи эле балдар деген мындай келечегибиз деп коет го. Ошондой эле балдарга дагы мындай мүмкүнчүлүк түзүп берейин деп атайын мектепке да бекер окутушат. Бирок ошол эле учурда негизи балдар мындай ошону туура кабыл албай, жакшы окубай, болбосо өзүнүн укугун биле алышпайт да. Ал эми конвенция мындай балдар укугунун конвенциясы болгондо мындай балдардын дагы мындай чоң эле кишилерден эмес, балдардын дагы кичине 18 жашка жете элек балдардын дагы мындай укугун коргоого мындай аракет кылышкан го деп ойлойм. Чоң рахмат оюңузга. Конвенция бул укуктарды аныктоочу, мыйзам милдеттендирүүчү документ. Аны аткаруу менен ишке ашуунун механизмдерин чыгарган документ болуп эсептелет экен конвенция. Ал эми анда эмесе сиздерге ой пикириңиздерди бышыктоо иретинде балдар укуктарынын жөнүндө конвенция тууралуу дагы да кененирээк маалыматты Керемет берип өтсүн. Балдар укугунун конвенциясы 20-кылымдын башында балдарга карата зордук зомбулуктарды тыюу максатында алгачкы расмий документтер, нормативдик актылар конвенция кабыл алынган. Ошондон баштап 1989 жылдан баштап 20 ноябрь балдар бүткүл дүйнөлүк балдар күнү болуп майрамдалып келет. 1-июнь балдарды коргоо күнү. Чоң рахмат. Анда эмесе бул жактагы маалыматтар түшүнүктүү эле болуп жатат деген ойдомун. Баарыңыздарга түшүнүктүү болуп жатса, анда өздөрүңүздөрдүн смайликтер аркылуу мындай класс белгилерин же болбосо камера күйгүзгөндөр болсо, класс көрсөтүп койсоңуздар, бизге түшүнүктүү болуп жатканы белгилүү болуп турат эле. Бардыгыбызга эле түшүнүктүү болуп жатат деген ойдомун, Чоң рахмат баарыңыздарга. Бириккен Улуттар Уюмунун баланын укугу жөнүндө конвенциясы 20 ноябрь 1924 жылы Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун балдардын укугу жөнүндө конвенциясына кол койгонуна байланыштуу
Кыргыз Республикасында балдар укугун коргогон документтердин баары конвенциянын жоболоруна туура келиши керек. Бул конвенция балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча мыйзам чыгаруучулуктун негизи болуп саналат. Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодекси Кыргыз Республикасынын Конституциясында каралган укуктардын, эркиндиктердин жана мыйзамдуу талаптарынын негизги кепилдиктерин белгилейт жана мамлекеттер тарабынан балдардын дене бою, акыл эс, адептик, руханий жана социалдык жактан өнүгүүсүнө, турмуштагы оор кырдаалда калган балдарды коргоо жана өзгөчө камкордук көрүү үчүн зарыл болгон жана деңгээлин камсыз кылууга багытталган. Баарыбызга эле түшүнүктүү болуп жатабы? Түшүнүктүү болуп жатабы? Анда эмесе мен баарыңыздарга түшүнүктүү болуп жатса, мен кичине суроо коллегам кайсы жылы Женева декларациясы кабыл алынган? Кайсы жылы Женева декларациясы кабыл алынган? Баарыбыз конспектлеп керектүү жерлерин жана ошондой эле скриншот кылып атсак керек. Мен ошо боюнча ишеничтемин. Ошо тууралуу кайсы жылы Женева декларациясы кабыл алынган? Эгерде мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болсо, микрофонду күйгүзүп деле сүйлөсөңүздөр болот, же болбосо өзүңүздөрдүн эмесин жок. 20 ноябрь 1994 жылы ооба 20 ноябрда жок, жылын айтсаңыздар 1994 жылы дейт Гүлсина. Дагы ооба 1924 жылы кабыл алынган. Андан кийинки суроом бул бүткүл дүйнөлүк балдар күнү кайсы күнү белгилешет? Бүткүл дүйнөлүк балдар күнүн кайсы күнү белгилешет? Майрамдашат, мындайча айтканда, бүткүл дүйнөлүк балдар күнүн кайсы күнү белгилешип майрамдашат? Биринчи июнь бул балдарды коргоо күнү да. Ооба, 20 ноябрда бүткүл дүйнөлүк балдар күнүн белгилешет экен. Ал эми 1 июнь балдарды коргоо күнү деп коллегам айтып өткөн. Андан кийинки суроом кайсы жылдан баштап, кайсы кылымдан баштап балдарды зордук зомбулукту тыюу башталган? Кайсы кылымдан баштап? 20 кылымдан баштап балдарды зордук зомбулуктан сактоо декларациясы кабыл алынган. Ооба, рахмат. Буну дагы кичине суроо ретинде дагы бушуктап алдык деген ойдомун. Эсли, анда эмесе деген ойдомун. Эми анда эмесе азыр балдардын укуктары тууралуу тааныштыра кетсем. Балдардын укуктары азырээк балдардын укуктары анда эмесе балдардын баарын укуктары бирдей сакталууга тийишкен. Балдардын баарын укугу бирдей сакталууга тийишкен. Андан кийин экинчиси ата энеси менен чогуу камкордукта коргоодо жашоого тийиш экен. Балдар бактылуу балалыкта жашоого жана ошондой эле жеткиликтүү тамак аш, суусундукка, өздөрүнүн жеткиликтүү тамак аш суусундугуна укуктуу экен. Жана ошондой эле өздөрүнүн ой пикирин ортого салууга дагы укуктуу экен.
Ар бир бала эркин жашоого, бирөөлөрдөн зордук зомбулук көрбөөгө укуктуу экен. Жана ошондой эле балдар эс алууга дагы укуктуу экен. Андан кийин балдар оор кара жумуштардан корголууга укуктуу экен. Деги эле биз өзүбүздүн укуктарыбызды эмес, дагы милдеттерибизди да билүүгө тийишпиз. Ошо тууралуу менин кесиптешим Керемет билдирип кетсин милдеттерибиз тууралуу. Өлкөбүздөгү мыйзамдардын символикаларын сактоого, ата энени сыйлоого, улууларды урматтоого, окууга, мугалимдерди сыйлоого, мектептин мыйзамдарын сактоого, айлана чөйрөнү коргоого, улуттук баалуулуктарды, каада салттарды сактоого, башка адамдардын укуктарын мындай коргоого, сыйлоого милдеттүүбүз. Чоң рахмат. Дагы кимде кандай укуктар бар болчу, кошумчалай кетсеңиздер жана ошондой эле милдеттерди дагы барыңыздар. Балдар дагы эмнени аткарууга милдеттүү? Кимде кандай ой бар? Кошумчалай кетсеңиздер. Кошумчалай кетейинбиз. Биз атам жана коомдон негизи өтүлгөн да бул темаларчы бизге. Анан мен мындай тастыкталган маалымат боюнча айтып атам. Окуучулар, мектепке балдар 9-класска чейин барууга милдеттүү жана мектепке келгенден кийин алар мектептин уставтарын аткарууга милдеттүү жана толук кандуу мектептеги өтүлгөн темаларга түшүнүп отурууга милдеттүү. Саламатсыздарбы? Мен дагы балдардын укуктары жана милдеттери жөнүндө айта кетсем, балдардын укуктары бул мамлекет тарабынан социалдык жактан бекер камсыздалууга укугу бар. Себептен мисалы үчүн вакциналарды алуу ар кандай, андан тышкары мектепте бекер окуу, мисалы үчүн коомдук транспорттарда 7 жашка чейин бекер жүрө алышат. Андан тышкары ошого эле байланыштуу мисалы үчүн биз больницаларга барганда да ошол 7 жашка чейинки балдарды биз бекер көрсөтө алабыз. Андан тышкары эгерде ошол баланын страховкасы мамлекетке катталган болсо, биз деген ошол страховка боюнча стоматологиядан болобу же болбосо кайсы больница болобу, биз балдарыбызды бекер көрсөтө алабыз да. Азаматсыз. Дагы бияк жакта чаттарда дагы милдеттүү жазып атышат. Мектепке барууга, окууга милдеттүү дейт. Мектеп формасын кийип келүүгө милдеттүү дейт. Мугалимдер сөзүн угууга милдеттүү дейт. Окуу куралдарын ээ болууга милдеттүү дейт. Ата энесинин көзөмөлүндө болууга милдеттүү экен. Жана ошондой эле мектептен тамактанууга укуктуу экен. Ата энесинин тарбиясын туура кабыл алууга дейт. Мекенди коргоого милдеттүү дейт. Чоң рахмат барыңыздардын ой пикириңиздерге. Дагы кандай укуктар тууралуу сурай кетсем, дагы балдар кандай укуктарга ээ дагы. Мен бияктан болгону 8 эле укугу тууралуу айтып бердим. Дагы кимде кандай ой бар? Көп эле да мындай. Ошону меке чала кылып, дагы балдар кандай эмнелерге укуктуу ошо тууралуу. Жаңы баа Ким? Айта эле. Барыңыздарга салам, кутман кеч. Жана ошондой эле бала жаңы төрөлгөндө ысым алууга укуктуу. Жана 16-га толгондо паспорт алууга дагы укуктуу. Мен дагы кошумча айтсам,
эгерде үй бүлөсү ата энеси ажыраша турган болсо, 10 жаштан кийин бала өз тандоосу менен же атасына баргысы келсе атасына барат, эгер апасына баргысы келсе то апасына барат. Бул өзүнүн укугу болуп саналат. Андан тышкары балдардын укуктарына мисалы үчүн өзүнүн каалаган хоббиси болобу, орусча айтканда өзүнүн интерестери менен алектенүүгө укугу бар. Мисалы үчүн гитара черткиси келсе, мисалы үчүн ата энеси сен ал жака барбайсың же ал нерсе менен алектенбейсиң деп салынганга укуктуу эмес да. Бирок биз балдар 18 жашка чейин ата эненин көзөмөлүндө жана биз анын сөзүн угуп аткарууга милдеттүүбүз да. Ооба, чоң рахмат. Биякта дагы чаттарга жазып атат. Эс алууга укукту дейт, маалымат алууга укукка ээ дейт. Балдар эс алууга, тынууга укуктуу, өзү каалаган кесипке укуктуу дейт. Өзү каалаган кесипте окууга мындайча айтканда укуктуу экен. Дагы биякта дагы унчукпай атабыз, кыздар баарыбыз активдүү катышабыз, кээ бир кыздар унчукпай жатабыз, байкап атам мен. Кимде дагы кандай ой бар? Кошумчалап кетсеңиздер болот. Мен дагы айта кетсем, мен өзүмдүн оюм боюнча ар бир эле адам өзүнүн оюн жеткизгенге жана өзүнүн оюн айтууга билеттүү деп айтсак да болот. Укугу бар деп айтсам да болот. Ооба. Дагы эжекелерден сүйлөп бербейсиздерби? Нуржан эжеке, ой пикириңизди кошумчалап. Саламатсызбы? Мен айта кетсем, балдардын укуктары жашоо укугуна ээ жана идентификация укугуна ээ жана башка ата энесинин жанында болуу укугуна ээ болот. Саламатсызбы эже, кандайсыз? Жакшы. Мен азыр биздин мектептен соц педагогу катышып атат, мектеп парламентинин мүчөлөрү катышып атат. Азыр ушу балдардын укугу боюнча жакшы ой пикирди биздин мектептин соц педагогу өзүнүн ой пикири менен бөлүшсүн. Нургүл эжеке. Ар бир тренингтерге мен Нургүл эжеке. Келиңиздер эжекелер, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди кеңинен айтып берсеңиздер. Окуучулар дагы бар дейт эже, кана уялбай эле. Нургүл эжеке, эгер угуп аткан болсоңуз. Микрофонду күйгүзүп алыш керек, Нургүл эжеке.